Ата эненин эмеси кандай ортосунда эмне мамиле болот деген суроого жооп берейин. Анткени үчүн биз кандай десем, ата энебиз сыйлаш керекпиз бири бирибизди. Эгерде сыйлоо жок болсо ортобузда, кандай десем, мисалы ата эне көпчүлүктөн урушат жаманчылык нерседен. Анткени үчүн биз туура эмес нерсе кылсак же туура эмес жолго барсак же биремке күнөө иш жасасак, ушул үчүн бизди ата энебиз урушат. Анткени Ошону үчүн түшүнбөй атпайсыңарбы? Урушса силер барып жанагынтип туура эмес иштерди жасап атпайсыңарбы? Ошол убакта ата эне урушканда угуш керек да. Кечинде чыкпа десе чыкпаш керек, сабагыңды оку десе окуш керек. Силер ал нерсени кылбай атпайсыңарбы? Анан келип жанагы көп баскан аяк бок басат болуп атат. Кыргыздын макалы бар да. Анан ата эне эже агайлар билет да. Улуу баштан өтүскөн, тажрыйбасы бар, туурабы? А силер болсо мен билем, силер интернет билбейсиңер, силер болсо аркада калгансыңар деп анан жандай көйгөйлөр келип чыгып калат. бирок ата энебизге чын айтканда дуа кылыш керекпиз. Анткени үчүн алар бизди 9 ай көтөргөн. Анткени үчүн бизге жакшылык каалайт. Анткени үчүн кандай десем, биз түшүнбөгөн нерсени түшүндүрүп берет бизге. Алар анткени үчүн акырын айтканда биз жазаш керекпиз. Келер жаштар мындай ата эне акырындык менен айтса, сыйлык менен алар жазабаш мүмкүн. Бирок мындай 24-аят Истра деген сура бар. Ал сура айтылышы Роббил хамхума кама роббаяни сагира. Анткени үчүн ал деген котормосу мындай: О я Роббим, мен ата энем мындай кичине кезинен бактырган, өстүргөн, алга ырайым кылып көр деген түшүндүрөт. Азыр көпчүлүк балдардын, кыздардын көпчүлүгү жаңылбасам 80-90% актер, актриса болуп калдыңар да. Ата эненин көзүнчө сонун, эже агайдын көзүнчө сонун. Ал деген кандай десем, өзүнөн болот негизи баары нерсе. Ал деген Алла Таала баары жөнөтөт. Мындай кандай десем, сен өзүң мактанчак болсоң же биремке болсоң же бирөөгө бирдемке кылыйсың же ал зулумдук эгер тийип калса адамга, ал айтат сразу. Биремке айтса сразу кабыл болот. Ал зулумдуктан Алла Таала жөнөтөт ал үчүн. Биз эми мынау союздан тарбия алган балдарбыз да. Агайлар, эжелер билет го. Анан бизди сабак даярдабай келсек же кечигип келсек, агай эжелер урушчу, сабап койчу. Анан мурдубуз канап кетчү. Үйгө барсак атабыз да сабачы. Ошо ордубузду билип калчубуз да, зыңкыйып мынтип тыпыйып жүрчүбүз. Азыр болсо эмне болуп калды? Азыр бир нерсе болуп элек деле, мисалы жанагы жарма гүлдөр, бозо гүлдөр тиги Айранбекти талашып кетсе, ошону дагы тартып интернетке салат да. Жанагы жакында да бир жаман майрам келатат, мисалы. Ошондой нерселер туура эмес да, туурабы? А ошондой нерсе болбосун деп биз айтып атсак, силер жаштар түшүнбөй атат, өспүрүмдөр. Жок, биз эми бир жолу жаш болсок, бир жолу дискотека баралы, жок, балам, кызым барба десек, эми бир туулган күнү болуп атса, день рождениесине чакырып атса, мен балдардан каламбы, кыздардан каламбы деп анан туура эмес иштер болуп атат. Ошодон Эгерде сен ата энени укпасаң, ата эне деле жиндиси келгенде бирдемке айтышы мүмкүн. Мындай айтып салат сөзсүз. Эгерде сага да ушундай тийип калсын дейт. Ал Алла Таала кабыл алат. Бирок ушун менен тийди алга. Ушундай деп ойлойм да, менин оюмча.